Assalamu alaikum ardaqlı bizning kanalının görüşçüleri, fermerler, amansızdarбы, kutmandı күнүңүздөр менен. Бүгүн biz sizlerge Россиядан, тагыраак айтканда, Алтай тараптан Бийский деген жерден келген 8 айга чейинки, тагыраак айтканда быйылкы, бир аздан кийин 1 жаш боло турган Герафорд, Симментал, ушундай аргын, анча-мынча таза Симментал, анча-мынча мындай таза Герафорд. Кыскасы бүт баары эт багытындагы мына ушундай эркек торпокторду көрсөтүп беребиз. Буйруса жашыраактары да бар, чоңураактары да бар. Жана килтейген кара буканы көрдүңүздөр да, буйруса мыналар эртең эле өзүнө келгенде бир башкача бука болот. Эми Россиянкы эмнеси артык, ал жагын породасы жакшыраак, билесиздер. Мына аткорумга кармасаңыздар дагы буйруса мындай букалар эртең килтейген башы чоң мына букалар болуп чыгат буйруса. Мына буканы бир карап коюңуздар, мына экөө аше баштарын караңыздар. Буйруса ушулар эртең этти берет да. Мындайча айтканда азыр алып туруп, мына баксаңыздар, мына кийинки жылга өтө сонун букалар болуп өсүп, мындайча айтканда аткорумга жаш бука издегендер болсо көрүңүздөр. Бийскийден келген, охо, мына караңыз. Мына кантет. Эми ачылат да мына ушулар. Бир аз карап койгондон кийин кыштын суугунда алыс жолдон алып келиш дагы кыйын буканын негизичи малды. Арыктай түшөт. Бирок кийинкилигин элестетип кое бериңиздер. Мен бир четтен аралап көрсөтөмүн. 95% токол, 90% дейилчи. Көрүп атасыздар. Жана кара буканы көрсөтүп коеюнбу? Мына кара бука. Мына эң күчтүүсү деп муну айтты мына. Тең мына бука жаш экен. Дене түзүлүшүнөн жаштыгы жашыраак бука экени көрүнүп турат, бирок эртең тоңойгондо төштү карап коюңуздар, чоңдугу, узундугу. Анын жанында мына анча-мынча Симментал дегендерим мыналарды силерге көрсөтүп коеюн. Мына Симментал. Дене түзүлүшү мунуку да башкача, буйруса ушуларды 5-6 айдан кийин көрсөңүздөр вообще таң каласыздар. Эми аткор менен иштеп жүргөндөр букаларды көрдү, кандай экенин билдиңиздер. Мен сиздерге аралап көрсөтүп атамын. Азыр эми ээси берген маалыматтарды бир четтен сиздерге жеткизип берейин. Булар 8 айга чейин Алтайдан Бийскийден келген. Келгенде 4 күн болгон, карантинден өткөн, вакцинацияларын алган. Келесиздер, бир сыйра текшересиздер. Анан келип жандуу соода кыла бересиздер, буйруса. Баасын болсо дүңүнөн 75 000 сомдон коюлду. Калганын өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Мына ээси мына ушул маалыматты айтты. Бөлүп алам, онду, чоңуну же майдарактарын бөлүп алам дегендер болсо, келесиздер дагы ээси менен өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр. Эми келгениңиздерден кийин да албетте түшү берет. Эми букаларды дагы өзүңүздөр көрүп турасыздар. Жагындай пачак букалар эмес. Буларды бир 3 айдан кийинкисин элестетсеңиздер, анан көрөсүздөр, Нолор бир аз эттенип туруп жүнүн сүрсүн, анан көрөсүздөр. Кыш чыгып атканда. 53 баш, 53 баш. İçinde бирөөсү ургач экен. Жок. Букалар, Мына буканы караңыздарчы, мына бука кашык болуп калды. Ушундай бука багыңыздарчы алып туруп. Мына мындайларынанчы, мына көрдүңүздөр, башты караңыздар, гигант. Вакцинациялар алынып бүткөн да, аша. Да. Карантинден чыкты дейт мына. Көрдүңүздөр кандай букалар, Айпап атабы байке, нени берсеңиз? Бар жоғын жеп атам. Жеші жақсы, аябай жақсы. Келгеніңіз жейді екен. Бұлар. Машалла. Россиядан алып келіп отқандарды көріп отабыз. Алып келіп тұрып, саманды беріп тұрып, аталаны құят. Аны түгөтөт, силосты берет. Мына кейін. Силосы да урат бұлар. Айпайт да. Порода ушундай. Эт багыты ошонун ичинде. Кана келесиздер да көрөсүздөр, бааларын 75 000 сомдон дүңүнөн койду. Анда сүйлөшүңүздөр, баарлашыңыздар. 53 баш өзүңүздөр чалып байланыша бересиздер. Мына синажды дагы баштап турлар. Могул жерди жана мен келиш менен алдың саманды төгүп сыртка чыгарып даярдап койду эле, уже тазалап коюптур. Мына. Муну да алыңыздарчы, муну да бука. Танка экен го, турушу танка. Мына дагы өтө узун, чоң болот. Көрүнүп турат, мына Симментал. Симментал мына.
Баштары жөн эле ташты салып койгондой го баштарын. Өзүңүздөр дагы көрүп түшүндүңүздөр. Баарыңыздардын да фермерлер мал менен жүрөсүздөр. Ар бир нерсенин артыкчылыгы бар. Булар эт багытында артыкчылыгы бар. Өзүңүздөр да көрүп турасыздар. Келип соода кыла бересиздер. Булар Кара Балтада Полтавка айынын башталышында эсине чаласыздар да так дарегин сурап келе бересиздер. Бишкек тараптан келгенде Полтавканын эң башында байкелер. 5 теректин поворотунда. Шу жерге келип көрө бересиздер. Мына бүт бар ушулар. Айдап коюңчу, сууга бир көрсөтүп коеюн. Набы бір кымбатыраак болобу? Кымбатыраак болот. 85тен болот набы. Бул соодалаша бересиздер. Мына үчөөң бараңыздар мына. Бул аркы жактагы көрдүңүздөр кандай чоң гиганттар. Мясное направление. Ушуларды колдон чыгарбаңыздар. Алып багыңыздар. Буюрса баягы азыр алып баксаңыздар, жайда эт дефицит болот го жана. Жайда эт көтөрүлүп кетет го майдан кийин. Алыстын аягына чейин. Ушу жайдын саратанында даяр болот экен да буюрса. Эт экелеме алып түшөт байкелер. Күздө бери түшөт эттин баасы. Ана мартта бир түшөт. Аткорун бүт баары даяр болгондо. Көпчүлүгү күздө киргизет го. Буюрса азыр алып киргизсеңиздер мына майдан кийин даяр болот буюрса,